ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды коргоонун эл аралык күнүн жыл сайын өткөрүүнүн 1 айлыгы жарыяланган. 3 декабрь ден соолугу жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо күнүн утурлай аялуу катмардагы жарандарга көңүл бурулууда. Лейлек райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан жарыяланган 1 айлыктын алкагында пландаштырылган иш-чаралар уюштурулуп жатат. Элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун. Бүгүн мына пандемияга байланыштуу ошо бир чакан эле эмеде өткөрүлүп атат. Бул самалдык ушу ишиңиздерде ийгилик болсун, мына эмгек жамаат кадагын иштерине ийгилик болсун. Дайыма ушул колдоп, сөөп, ушул биздин ушул жардамга муктаж инсандарыбызга, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга дайыма ушул колдоп, сөөп, жакшылыктын гана үстүндө жүрүңүздөр. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, жакшылыктар болсун. Мына Лейлек районунун аймагына 1 айлыктын алкагында майыптык коляскаларды таратуу башталды. Урматтуу Лейлек районунун тургундары, 15 ноябрдан 15 декабрга чейин сиздерден сураныч, баарыбыз биргебиз аттуу 1 айлык жүрүп жатат. Ошол 1 айлыктын алкагында өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды балдарыңдан жардамыңды аяба деген девиз менен ошол жардамыңыздарды аябай көрсөтүүңүздөрдү суранабыз. 3 декабрь майыптар күнүнө карата райондун аймагында атайын марафон болот. Ошол марафонго активдүү катышып берүүңүздөрдү суранабыз. Район аймагындагы 7 айыл өкмөт жана Исфана шаар мэриясынан келген 16 ден соолугу жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга майыптык коляска таркатылды. Анын ичинен 8 майыптык коляска улуу муундагы ден соолугу жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, ал эми 8 көп функциясы бар коляска 4 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө берилди. Эң биринчи баарыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик болсун. Сиңиз жайда болуп калгандар колдогонуңуздарга чоң рахмат. Келаткан жаңы жылыңыз жакшылыкты алып келсин, заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун, элдин четиде тегиз болуп жашай берели. Дагы бир жолу Мен Лейлек районунун Кулунда айыл өкмөтүнө караштуу интернационал айылынан келдим. Ушул небереме майыптардын күнүнүн 1 айлык эмеси болуп аткан экен. Ушул колясканы алган келдим. Рахмат бардыгыңыздарга. Ушул колдоо көрсөткөндөрдүн бардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Иш кылып эч ким оорубасын. Ден соолугу жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга башкалар сыяктуу эле толук укуктуу жаран катары мамиле болуусу керек. Болгону айрым бир ыңгайлуу шарттарды түзүп, аларга көбүрөөк көңүл буруу ар бирибиздин боордоштук милдетибиз. Каныша Яшимова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Туура келбеген коляскалар болсо дагы бир эме кылсаңыздар, кайрылсаңыздар, биз дагы өзгөртүп беребиз, Кудай буйрса.